Жер үй боюнча Таластагы элдик комиссия Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгүнөн кабар алды. Айдар Момунтаев жетектеген элдик комиссия жер үйкенин иштетүүдө экологиялык талаптардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүштү. Элдик комиссия Альянс Алтын компаниясынын экологиялык коопсуздукту сактап жатканын жеринде көрүп ынанды. Комиссия 2020-жылы түзүлгөн. Комиссия элдин атынан жер үйдөгү экологиялык коопсуздуктун камсыздалышына байма-бай көзөмөл жасап келет. Бүгүн ушу комиссия барып келдик. Былтыр биз барганда бүтөлөк болчу, ушу жанагы суу тосмолорун, көлмөлөрдү тозуп кайра очистка кылып суу чыгаруучу жайларын арзан 5 өтөң бүтүптүр, толук иштеп атыптыр. Бүгүнкү күндө биз барган учурда как раз жаңбыр жаап калды бүгүн. Анан ошол жерден дагы көрдүк, тазаланып чыгып атат. Комиссия бар, аны да көрдүк. Ошол эле хвостохранилищенин иштетилип чыгып аткан жанагы калдыктар боюнча дагы бардык. Ал жерде дагы пол сухой болуп чыгып аткан продукцияларды көрдүк да. Ошо жер үйдө иштегендер да бизге ошол жерден келечекте материал чыгарын жана башка бир мамлекет уруксат берсе, дагы бир ишкана уюштурарын дагы айтып кетти. Эми баягы жер үй өзү бул комиссиялар менен тыгыз байланышта болуп атат. Бул негизинде эл менен ушу жердин ортосундагы болгон маалыматты биз элге туура эле бериш керек да. Туура берип, азыркы багыт учурунда туура маалыматты гана берип коюу да. Баягы жалпы жонунан биз баягы экологиялык жактан зыян келтирбеш үчүн Таластын элине ошол жагын көзөмөлдөп келдик. Эми андай деле бир одоно бушкан жерин көргөн жокпуз.